Саламатсыңарбы балдар? Силер менен бүгүн 10 класстын алгебра предметинин 4 чейрегинин программаларын окуп үйрөнүүгө арналган алгачкы теле сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы функциянын графигине жүргүзүлгөн жаныманын теңдемеси. Алгач теманы өтөөрдөн мурда силерге бир нече функциялардын туундуларын табууга көнүгүүлөрдү сунуштайм. Функциялардын туундуларын тапкыла. Демек, биз силер менен түрдүү функциялардын туундуларын табууну карап чыктык. Функциялардын туундуларын табуу менен түрдүү маселелерди чечүүгө болот. Бүгүнкү сабакта туундунун жардамы менен функциянын графигине жаныманын теңдемесин кантип түзөөрүбүз жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Келгиле төмөнкү маселени карайлы. Бизге каалагандай y f'тен x функциясы L деп аталган ийри сызык менен берилсин. Абсцисса огунан каалагандай x a жана ага туура келүүчү fa чекитин белгилейли. y f функциясынын графигине x a чекитинде жаныманын теңдемесин түзөбүз. Жаныма түз сызык болгондуктан түз сызыктын теңдемеси y kx кошулган m түрүндө жазып алууга болот. Биздин максат k жана m коэффициенттерин табууда турат. K коэффициенти жаныманын бурчтук коэффициенти. Эгерде y fx функциясынын графигине абсциссасы x a болгон чекитте oy огуна параллель болбогон жаныма жүргүзүүгө мүмкүн болсо, анда жаныманын бурчтук коэффициенти f' болот. Демек, бурчтук коэффициенти k fa деп алууга болот. Демек, k коэффициентин табып алдык. Анда m коэффициентин табуу үчүн жануу чекитинен өткөн жаныманын теңдемесиндеги x-тин ордуна a-ны, y-тин ордуна f(a)ны коюп, төмөндөгү туура барабардыкты алабыз. Алынган барабардыктан m'ди туюнтуп алабыз. Жогорудагы түз сызыктын теңдемесиндеги k-нын ордуна f'(a)ны, m'дин ордуна алынган туюнтманы коюп, төмөндөгү барабардыкты алабыз. Өзгөртүүлөрдү жүргүзүп, орун алмаштыруудан сумма өзгөрбөйт. Демек, биринчи f(a)ны жазып алып, андан кийин f'(a)ны кашаанын сыртына чыгарып, биринчи туюнтмада x, акыркы туюнтмада a калат. Демек, алынган туюнтма y fx функциясынын графигине жүргүзүлгөн жаныманын теңдемеси деп аталат. Мында a жана fa жануу чекитинин координаталары. f' бурчтук коэффициент. Ал эми x жана y жаныманын каалаган чекитинин координаталары. Анда эмесе мисал чыгарып көрөлү. y x квадрат функциясынын графигине a бир чекитинде жаныманын теңдемесин жазгыла. Чыгаруу үчүн жаныманын теңдемесин жазып алабыз. Мында жаныманын теңдемесиндеги fa-ны, f'(a)ны табууга туура келет. Биздин учурда a 1-ге барабар. fa-ны табыш үчүн берилген функцияга 1 чекитинин маанисин коебуз. Башкача айтканда y x квадрат функциясындагы x-тин ордуна 1-ди койсок, демек fa 1-ге барабар. f'(a)ны табуу үчүн берилген функциядан туунду алабыз. x квадрат функциясынын туундусу 2x. a 1 болгондуктан x-тин ордуна 1-ди коюп, f'(a) 2-ни алабыз. Алынган сан маанилерди берилген жаныманын теңдемесиндеги туюнтмалардын ордуна коюп, төмөндөгү теңдемени алабыз. Өзгөртүүлөрдү жүргүзүп, y 2x минус 1 деген жаныманын теңдемесин алабыз. Чыгарылышты төмөндөгү сүрөт боюнча текшерип көрөлү. y x квадрат функциясы парабола. Ал эми 2
x минус 1 түз сызыктын теңдемеси бош мүчө минус 1 болгондуктан y огунан минус 1ден өтүүчү жана x'ке 1ди берсек, y-тин мааниси 1 болгон түз сызыкты алабыз. Демек, жануу чекити биздин учурда a барабар 1ге барабар. Дагы бир мисалды карап өтөлү. Y барабар синус x функциясынын графигине a барабар 0 чекитинде жаныманын теңдемесин жазгыла. Жаныманын теңдемесин жазып алып, a барабар 0 экендиги белгилүү. Ошондой эле f аны табабыз. Башкача айтканда, a-нын ордуна 0ду коюп, синустун 0дугу мааниси 0го барабар. Туунду алабыз берилген функциядан. Синус x функциясынын туундусу косинуска барабар. Алынган туундуга x-тин ордуна 0ду коюп, сан маанисин алабыз. Алынган сан маанилерди берилген жаныманын теңдемесине коюп, төмөндөгү барабардыкты алабыз. Өзгөртүүлөрдү жүргүзсөк, y барабар x деген берилген y барабар синус x функциясынын жанымасынын теңдемесин алабыз. Дагы сүрөттөлүш менен текшерүү жүргүзөлү. Синусоида графигиндеги x a барабар 0 болгон чекитке жаныма жүргүзөбүз. Башкача айтканда, жаныманы теңдемеси y барабар x бул чейректик биссектриса 0 чекитинде берилген функцияга жанып өтөт. Демек, y барабар fx функциясынын графигине жаныманын теңдемесин түзүүнүн алгоритми төмөндөгүдөй. Биринчи, абсциссасы a чекитин жанып өткөн чекитти белгилөө. Экинчи, f аны эсептөө. Үчүнчү, f штрихти таап, f штрих аны эсептөө. Төртүнчү, табылган a санын f аны, f штрих аны жаныманын жалпы теңдемесине коебуз. Жаныманын теңдемеси дагы бир колдонулушка ээ. Анын жардамы менен берилген функциянын жакындатылган маанисин эсептөөгө болот. Жалпы учурду карайлы. Y барабар f'тен x функциясы төмөндөгү ири сызык менен берилсин. Функциянын графигинин жанымасын түзүү үчүн a чекитин белгилөө керек. Жаныманын теңдемесин жазабыз. Демек, a чекитинде жанып өткөн жаныманын теңдемесиндеги дээрлик a чекитине жакын дельта x өсүндүсү берилген функция үчүн дельта x 0дон аз гана айырмаланганда анын графиги жанымага жакын болот. Башкача айтканда, a чекитиндеги функциянын графиги жаныманын графиги менен ошол чекиттин аймагында дээрлик айырмаланбайт. Дельта x эң кичине өсүндү. fx функциясы x чекитинде так мааниси, y жакындатылган мааниси. Бул эки функция ошол чекиттин аймагында аз гана айырмаланат. Демек, x минус a айырмасын дельта x менен алмаштырууга болот. Алынган формула функциянын жакындатылган маанилерин эсептөөнүн формуласы. Алынган формула менен бир нече мисалдарды иштеп көрөлү. Мисал, тамыр алдындагы 4,8 маанисин жакындатып эсептегиле. Чыгаруу үчүн жаныманын формуласы, жакындатып эсептөөнүн формуласын жазып алабыз. Биздеги берилген функция y барабар тамыр ичинде x болуп калат. Аны Декарттын координата системасына карай турган болсок, жарым парабола. Демек, берилген биздеги x 4,8ге барабар. 4,8ге жакын маанисин 4тү алсак болот. a барабар 4 деп алууга болот. Дээрлик 4,8ге жакын маани. Демек, a барабар 4 болгондогу чекиттен жаныма жүргүзөбүз. Жаныманын теңдемесиндеги f аны таап алабыз. f a 2ге барабар. Дельта x өсүндүсү x минус a, башкача айтканда 4,8тен 4тү кемитсек, дельта x 0,8ге барабар. F штриханы табуу үчүн берилген функциядан туунду алабыз. Тамырасында x-тин туундусу 1 бөлүнгөн 2 тамырасында x-ке барабар. a 4 болгондуктан f штрих 4 болгондогу чекиттеги мааниси 0,25. Алынган сан маанилерди формулага коюп, төмөндөгү барабардыкка ээ болобуз.
Демек, y барабар 2,100-2-ге барабар. Башкача айтканда 4,100-8-тен болжолдуу түрдө 2,100-2 чыгат. Аны биз калькулятордо текшерип көрсөк болот. Демек 0,100-2-ге барабар экен. Дагы бир мисалды карап өтөлү. Туюнтманын жакындатылган маанисин тапкыла. Берилген туюнтма бөлчөк болгондуктан терс көрсөткүчтүү даража түрүндө жазып алууга болот. Жакындатып эсептөөнүн формуласын жазып алабыз. Биздин учурдагы берилген функция y барабар x-тын -30 даражасы болуп эсептелет. А барабар 1 деп алууга болот, себеби 0,997-ге жакын маани а барабар 1. Демек, 1 болгондогу берилген функциянын мааниси 1-ге барабар. Ал эми дельта x минус а болгондуктан анын мааниси -0,3-ге барабар. Эми берилген функциядан туундалабыз. x-тын -30 даражасынын туундусу төмөнкүгө барабар. X 1 болгондогу маанисин койсок, f'1 -30-га барабар. Алынган сан маанилерди жакындатып эсептөөнүн формуласына коебуз. Демек, берилген туюнтманын мааниси 1,100-9-га барабар. Аны калькулятордо текшерип көрүүгө болот. 0,1997-нин -30 даражасы барабар болот 1,100-9-га. Эми балдар, бүгүнкү өтүлгөн жаңы тема боюнча тест алалы. Функциянын графигине жаныманын теңдемеси темасына карата тест. Суроо: y барабар 6x квадрат кошулган 8x кошуу 8 функциясынын графигине жаныманын x нолевой барабар 2 чекитинде бурчтук коэффициентин тапкыла. Эгер эсептеген болсоңор, 28-ти басып көрөлү. Туура эмес жооп. 34 туура эмес. 16 туура эмес жооп. Демек, 20 туура жооп. Чыгарылышына кайрыла турган болсок, берилген функциянын биздин учурда a2-ге барабар туундусун тауып, анын ордуна 2-ни коебуз. Башкача айтканда, x-тин ордуна 2-ни койсок, f' барабар 20-га барабар. Демек, бурчтук коэффициент 20. Экинчи суроо: fx барабар 1 бөлүнгөн x функциясынын графигине x барабар 1 чекитинде жаныманын теңдемесин жазгыла. Туура жооп 2 минус x. Чыгарылышына кайрылалы. Берилген функциянын жанымасынын теңдемесин түзүү үчүн формуланы жазып алабыз. Берилген функцияга a барабар 1 чекитинде жаныма жүргүзөбүз. Демек, f 1-ге барабар. Туундусун табып, анын ордуна 1-ди койсок, f' минус 1-ге барабар. Алынган маанилерди формулага коюп, төмөндөгү барабардыкты алабыз жана өзгөртүүлөрдү жүргүзүп, y барабар 2 минус x теңдемесин алууга болот. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Келерки сабакта кездешкенче сак саламатта болгула.